Информатика 8 класс 2 бөлүм компьютер жана программалык камсыздоо. Тема программалык камсыздоо жана лицензиянын түрлөрү. Сабакка киришерден мурун шарттуу белгилерге көңүлүңөрдү бурамын. Эсиңе тут, маанилүү маалымат, аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу, тема боюнча кошумча маалымат, аныктама, жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар, суроолор жана тапшырмалар окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн-өзү көзөмөлдөө үчүн. Компьютердик практикум компьютерде өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Бүгүнкү сабакта компьютердик программаларды кантип колдонуу керек, программалык камсыздоонун лицензиясынын түрлөрү, эркин программалык камсыздоо, ачык билим берүү булактары жөнүндө сөз кылабыз. Программалык камсыздоосу жок компьютер иштеши мүмкүн эмес. Ал эми компьютерде бардык программалардын тобу программалык камсыздоо деп аталат. Булардын бардыгы компьютерде иштөөгө ылайыкталган программалар. Программалык камсыздоо негизинен 3кө бөлүнөт. Системалык программалык камсыздоо. Буларга аракет системалары, антивирустук программалар жана компьютердин иштешин камсыз кылуучу программаларды камтыйт. Программалоо системаларынын жардамында биз өзүбүз каалаган программаны жасап алсак болот. Прикладдык программалар булар маалыматты иштетүүгө багытталган программалар. Программа деле адамдын интеллектуалдык менчиги болуп саналат, себеби аны компьютер өз ишмердүүлүгүндө иштеп чыгат. Кээ бир программалар биз аракет системасын орноткондо эле кошо орнотулган болушу мүмкүн. Аларга тексттик редакторлор, калькулятор, Paint графикалык редактору. Мисалы силер смартфон сатып алдыңар. Туура, смартфон силердики, бирок ал смартфондун дизайны ошол компанияга таандык болот. Эгерде силер ушул смартфонду көбөйтүп өндүрөм десеңер, анда силер мыйзамды, укукту бузган болосуңар. Ошол эле сыяктуу программаларда дагы ошондой. Силер программаны сатып алганда аны колдонууга гана укуктуусуңар. Ал эми ушул программаны кантип колдонуу жөнүндө лицензиясында жазылган болот. Компьютердик программаларга укуктар экиге бөлүнөт: автордук жана менчик. Автордук болгондо ошол программанын жеке адамга таандык болот. Ал аны өзү каалагандай колдонууга мүмкүн. Ал эми менчик болгондо ошол автордун жумуш берүүчүсүнө таандык болот. Келишим боюнча ушул укук башка адамга же компанияга өткөрүп берилиши мүмкүн. Автордук укук ээлери программаларын мамлекеттик органдарда каттоодон өткөзүп койсо болот. Бул ушул программаны башка адамдар колдонууда акча табууга мүмкүнчүлүк берет. Программалык камсыздоону колдонууга автордук укук ээсинин уруксаты лицензия деп аталат. Компьютердик программалардын укуктук статусу. Программалык камсыздоо негизинен экиге бөлүнөт. Менчик анан эркин болуп. Ал эми менчик кайра 3кө бөлүнөт. Коммерциялык, шарттуу бекер, анан бекер. Эми булардын ар бирине кененирээк токтоло кетели. Коммерциялык программа бул аны башкалар колдонуудан пайда табуу үчүн түзүлгөн программа. Же бул программаны бир жолу сатып жиберүүгө мүмкүн. Коммерциялык программалар болгондо коштоочу документтер менен атайын таңгакта сатылат. Программанын туура иштеши үчүн иштеп чыгуучулар жооптуу. Мисалдар: Windows аракет системасы, Microsoft компаниясынын Office пакети, Adobe Photoshop графикалык редактору жана Corel Draw графикалык редактору. Ошондой эле өзүбүздүн талабыбызга ылайык каалаган программаны буйрутма берип жасатып алсак болот. Шарттуу бекер программалар. Булар колдонуучуларга программанын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү жана аны популярдуу кылуу үчүн автордук укук ээси программанын жарнамалык версиясын чыгарат. Шарттуу бекер программалар таратылуусу боюнча экиге бөлүнөт. Демонстрациялык дышытына функциясы чектелүү. Сыноо үчүн чектелүү убакыт гана иштейт. Мисалы үчүн демонстрациялык бөлүк түрүндө драйверлер. Ал эми сыноо үчүн чектелүү убакытка антивирустук программалар жайылтылат. Ал эми биз толук
функциясын же болбосо убактысын узартуу үчүн биз лицензиялуу ачкычын сатып алышыбыз керек болот. Бекер программалар колдонуучудан автордук укуктун ээсине төлөмдөрдү талап кылбайт. Автордук укук ээси лицензияда программаны кандайча колдонууга уруксат бергенин көрсөтөт. Программага өзгөртүү киргизүү мүмкүн эмес. Ошондой эле программалардын толук бүтпөгөн нускалары, эскирген программалар, түзүлүштөрдүн драйверлери программаларга толуктоолор. Колдонуучудан автордук укуктун ээсине төлөмдөрдү талап кылбайт турган программаларга, мисалы Opera, CCleaner программаларын карасак болот. Donut жана Adware. Бул өзүңүз каалаган акчаны ошол долбоордун дагы өнүгүүсү үчүн өзүңүз каалаган акчаны коротсоңуз болот. Же болбосо кээ бир программаларды колдонуп жатканыбызда же орнотуу процессинде ар кандай рекламалар чыгышы мүмкүн. Эркин программалык камсыздоо. Муну бекер программалар менен окшоштурбашыбыз керек. Окшоштук жактары бар жана айырмачылыктары дагы бар. Эркин программалык камсыздоодо колдонуучу көчүрө алат жана каалагандай түрдө программанын баштапкы кодуна өзгөртүү киргизе алат. Колдонуучу баштапкы кодун өзгөртүп, программалык камсыздоону сата албайт. Эркин программалык камсыздоо фонду 1985-жылы негизделген. Ошондой эле дагы бир түрү Apache. Лицензия колдонуучунун өзү жазган коддун бир бөлүгүн жабууга мүмкүндүк берет. Эң популярдуу Android аракет системасынын баштапкы кодунун көпчүлүгү эркин Apache 2.0 лицензиясынын негизинде таратылат. Бүгүнкү күндө интернет буюмдар жана акылдуу үйлөрдөн баштап телевизорлорго, ноутбуктарга жана автоунааларга чейин Android'де иштейт. Бирок көбүнчө Android смартфондордо жана планшеттерде колдонулат. Компьютердик каракчылык. Бул программалык камсыздоону мыйзамсыз көчүрүү, пайдалануу же таркатуу. Компьютердик каракчылыктын зыяны. Авторлордун өзүнүн программалары үчүн акча алуусуна тоскоолдук кылат. Каракчылар берген программалар үчүн жоопкерчиликтин мойундарына алышпайт. Пираттык программаларды колдонуу бар программалардын өнүгүүсүнө жана жаңы программалардын жазуусуна тоскоолдук кылат. Себеби программа жазуучулар эч кандай пайда таба албай калышат. Интернеттен алынган маалыматтарды деле биз өзүбүз каалагандай көчүрүп алып колдоно берүүдө ар кандай мыйзамдарды бузуп алышыбыз мүмкүн. Биз маалыматты көчүрүүдө, мисалы үчүн видео же сүрөт же презентация көчүрүүдө анын автордук укук ченимине көңүл бурушубуз керек. Бекер колдонуу дегенибиз бул материалды жөн гана акысыз көрүп окусаңыз болот, бирок аны башкаларга сата албайсыз, өткөрүп бере албайсыз. Эркин колдонуу бул материалды көрүүгө же окууга гана эмес, аны өзгөртүүгө да мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, доклад үчүн тексттин бир бөлүгүн же фильмдин айрым бөлүктөрүн колдонуу, ошондой эле аны андан ары жайылтуу. Ачык билим берүү ресурстары. Бул интернетте эң ири ачык билим берүү ресурсу болуп Википедия саналат. Ачык билим берүү ресурстарына мисалы информатика китебинде карасак болот. Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди билдик. Ушуну менен сабак бүттү. Саламатта болгула.